Кыргыз Республикасы экономикалык өсүштү, экологиялык коопсуздукту жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдаланууну камсыз кылууга багытталган саясатты ыраттуу түрдө ишке ашырып келет. Так чечимдерге жана өлчөнө турган жыйынтыктарга негизделип. Тоо кен тармагы өлкө экономикасы үчүн системаны түзүүчү тармак бойдон калууда. 2021-2025 жылдар аралыгында бюджетке 217,9 миллиард сомдон ашык салыктык жана салыктык эмес төлөмдөр түшкөн. 2025 жылы 12 айдын ичинде түшүүлөрдүн көлөмү 65 миллиард сомго жетип, туруктуу өсүштү көрсөттү. Өзүнчө салымды Кумтөр кошту. Ишкананын акыркы 5 жылдагы кирешеси 76 миллиард сомду түздү. Ошол эле учурда запастарды көбөйтүү, өндүрүш көлөмүн арттыруу жана негизги кендерин иштөө мөөнөтүн узартуу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда абанын сапатын жакшыртуу боюнча комплекстүү чаралар ишке ашырылууда. Майда фракциядагы көмүрдү колдонууга тыюу салынды. Газдаштыруу кеңейтилүүдө жана жылуулук системасы модернизацияланууда. Миңдеген үй чарбалары жана социалдык объектилер экологиялык жактан таза энергия булактарына өтүп, шаардык транспорт системасы жаңыланууда. Климаттык саясаттын институционалдык жана укуктук базасы бекемделди. Стратегиялык документтер кабыл алынып, координациялык механизмдер түзүлдү жана эл аралык климаттык отчеттуулук камсыз кылынды. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо мамлекеттик экологиялык саясаттын артыкчылыктуу багыты бойдон калууда. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагы кеңейип, көзөмөл күчөтүлүүдө жана санариптик мониторинг инструменттери киргизилүүдө. Экологиялык жана техникалык көзөмөл бардык деңгээлдерде күчөтүлдү. Рейдтер жүргүзүлүп, рекреациялык объектилер инвентаризацияланып, экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча системалуу иштер аткарылууда. Комплекстүү ыкма, ачык айкын көрсөткүчтөр жана узак мөөнөттүү чечимдер Кыргызстандын бүгүүсүн, экономиканын, жаратылыштын жана келечек муундардын кызыкчылыгында калыптандырат.